Assalamu alaikum, Ак Калпак Кыргыз жұртчылығы. Біз сіздер менен Манас баянынан кайрадан кезиге отырған чагыбыз. Манас жомогун улам урпактарга жалгаштырып отуруп, бул учурда биз чоң газатта Алмамбет менен Чубактын чатагындабыз. Анда окуяны жалгаштырабыз. Алмамбет менен Чубак эми ошол кезигип калган жерине келип токтогонбуз. Манас атынын чабалдыгынан улам артта калды. Чубак алдыга жете келди. Чубак жете келгенче Алмамбет ар кайсын ойлонуп аткан. Алардын каранын алыстан дүрбүдөн көрүп алып, жоо чаптыбы, Ак Куладан айрылып Аймаңбозду минип калган ошондонбу, же менин мага ишенбей артыман ушинтип келетабы, кытайлыгын кылып жалгыз сыргакты ээрчитип кетип калды, аны сатып кетеби, басып кетеби дегенчелик ойлорду кылдыбы бул деп ар кайсын ойлонуп аткан. Бирок Чубактын жете келиши менен анын өңүнөн иштин кайсыл нукта бараткандыгын Алмамбет илгиртпей түшүндү. Таарыныч кылды, өкүт кылды, башка кылды. Эң негизгиси маанайы түштү Алмамбеттин. Көңүлү суз тартып, бир эсе жинденип, сурданып отуруп калды. Жете келген Чубак салам айтты, сыргак алек алган менен Алмамбет тетири карап отуруп алды. Чубактын ан сайын жини келди. Атаңдын көрө калмак деп, атадан калган салт эле саламга алек алмак деп, бул бузулган экен санасы, бузулганын карачы деп, буга бирди кылсам деп, жеке жалгыз бул эмес, бүтүн Кытайды жеке кырсам деп, аябай жинденип туруп калды. Анан артында Манас келгаткандыктан айла жок. Алмамбетке артын салып, сыргакка капталын салып, үчөө үч жакта карап отуруп калышты. Аңгача Манас жете келди. Алмамбет менен сыргак колдорун боорлоруна алып салам айтышты Манаска. Манас алек алды. Жайдары сыргак атын алып, алдына орун салды. Анан жан-кесеге чай коюп сунду. Манас жөн Манас эмес, чайды алып отуруп, беркилерди бир сыйра карады. Экөөнүн кыргый кабак болуп отургандарын көрдү. Анан бузулган түрүн көргөндөн кийин акырын байкаса, Алмамбеттин акылын ачуу басып кетиптир дейт. Илим билимдүү дүйнөдө болгон акылды сиңирип алды деген Алмамбет ушул сапар албууттанып калган, өзүн өзү араң кармап Манастан эмне сөз чыгат деп күтүп тургандыгын байкады. Ошону көргөн Манас дагы баягыга салып, билмексен болуп, экөөнүн чатагы менен иши жоктой ортону жалгаштыруу үчүн, жумшартуу үчүн карагычка каткырык салып, "Ой, баатырлар" деди. "Эмне болуп кетти? Биз жаңы эле келдик го. Силерге калаба каяктан жетти? Себеби барбы?" деп билмексен болду. "Эмне болду силерге?" деди. Чубак кыжынган боюнча, тишин кычыраткан боюнча жооп берген жок. Алмамбет ыргып турду ордунан. Чыдабай кетти Алмамбет. Ордунан окторулуп тура калып, Манаска каршы оолугуп сүйлөдү. "Ачуунун келгендигин караңыздар, Манаска тик багып сүйлөбөгөндөр, ал тургай сен деп айткан эмес. Ушундай бири-бирине ынак болгон, Алмамбеттин Манаска болгон мамилесин дайым билебиз. Экөө кандаш, акыреттик дос болуп атат. Бири-бирине ушунчалык ынак эле, ошондо дагы бири-бирине өтө аяр мамиле жасайт эле. Аяш дебестен Канекейди жеңе деп айтчу ошондо дагы. Бир тууган катары. Мына ушунчалык бири-бирине болгон сый ушунчалык эле. Ошол Алмамбет бул сапар ал пейилине келген жок. "Ай Манас" деди. Ой Манас, айтпасаң да билинди, анткорлугуң кой Манас" деп Манас урушуп кирди калыңгыдай. "Капырда болсо зор экен. Карап турсам дүнүйө, каңгырган эрдин шор экен, калкынан азган кор экен. Кытайда болсо зор экен, кыйрынан азган кор экен, кыйышкан эрдин шор экен. Элдүүнүн бары эр экен, не деген кеби эмекен, элинен азган мен кургур эгем таала кудурет менин не түрдүү пендем деди экен. Калктуунун бары эр экен, канча айтса кеби эмекен, калкынан азган мен шорду, кадыр алда кудурет мени кай түрдүү пендем деди экен.
Ay Manas, erегіштен қан өлсін, емгек тартпай жан өлсін. Егемдің іші болбоса, еліңдің четін кім көрсін? Не түрді көрдік, менетті, емгегіңе кім көнсін? Есерді жүрген ершітіп, не түрді болған төресің? Алтын тақсынсың, қан өлсін, азапты тартпай жан өлсін. Адам Алланың іші болбоса, айлыңдың четін кім көрсін? Ар түрді көрдік, менетті, азабына кім көнсін? Айванды қоштай чавышың, ақылсыз қандай төресің? Чуақты айванға тең айту еді. Айванды қоштай чавышың, ақылсыз қандай төресің? Ақылсыз, есер, қандай жансың деп, Манасты ұршуда чуақ не ол қалып тұр. Артықша қордық көргенше, азырықы тұрған Алмамбет ақыретке жөнесін. Айттырып тұрып қордаған азабыңа кім көнсін? Қан қылғын дедім кіміңді, қаладым келдім дініңді. Қаңқылдаған чуағым, қаның екең бірікче, қардансам шул жерде қағайын бұ жиніңді. Улық қыл дедім кіміңді, урматтап келдім дініңді. Улығың екең бірікче, урайын бұ жиніңді. Алмамбеттің бұл сөзі өте чоң сөз. Елестетіп көріңіздер. Емнен айтып отады, қан қылғын дедім кіміңді, қаның екең бірікчі қағайын бұ жиніңді. Улық қыл дедім кіміңді, улығың екең бірікчі урайын бұ жиніңді. Деп чуаққа қайрылып атқаны, Манас екеңді қошып тұрушыл жерде. Өз білгенімді қылайын бұ деген сөзді айтып отады. Алмамбеттің ачысы ошан жолға жетті, Манасты қошып тұрып чуақты сөге баштады. Екеңді қошып тұрып деп сөге баштады. Қаның екең бірікчі деген сөзінде өте чоң нәрсе жатады. Албетте Манас байқағандай чында беле Алмамбеттің ақылын ачу жем кеткен болчу. Ошол себептен ошончолук жинленип, көзүнө эч нерсе көрүнбөй калды. Акылына эч нерсе келбей, албуттанган боюнча ошол кыргын гана элестеп көзү канталап туруп калды. Болбосо Манаска каршы мындай сөз оозунан чыкмак түгүл оюна келбейт болчу. Тилекке каршы ушундай сөздөр айтылып атты. Туюндуруп, кол бузуп, душмандыгың билинде, бек кылгын дедим кимиңди, мелжедим келдим диниңди, бел байлашкын эр чубак чакырсам чындап жинимди, билипсиң Кытай зилимди, кезегиң келди бул күндө, кесейин тилиңди, кесип туруп тилиңди мен бузайынбы динимди. Кызыталак эр чубак, билипсиң Кытайдан болгон зилимди, атадан бездим дин үчүн, алда таала бир үчүн, ак балтанын чубагы ардыгасың ким үчүн? Аскерден кызмат кылдырбай, аркамдан чабыш кай күчүң, энеден бездим дин үчүн, эгем таала бир үчүн, сенин эрегишиң ким үчүн? Элге кызмат кылдырбай, ээрчип чыгыш кай күчүң, көрөйүнбү күчүңдү, баатыр сынган эр чубак, ченейинби бүчүңдү, аста сүйлөп кеп айтам, насаат акыл мен айтам, ар качандан бир качан апыл даба деп айтам. Атамдан безген bir кулмун, акыры мага тийбе деп аста тартып кеп айтам, агани болгон 40 баатыр, артыкча чубак сен айтам. Элким жүрүп, элдиреп, эсиңде чубак ушулбу эл таба албай келди деп, карайлап жүрүп, элдиреп, калк таба албай келди деп, кадырыңда ушубу, карданса Алмамбет сенин каныңды төгөр тушубу, байкагын чубак жол борсун, баатырым сизге жол болсун, ар качандан бир качан балта дөөнүн баласы басташканын койбойсуң. Азыр сага теңелсем, дал ушул жерде сойлойсуң. Мактанып атат дебегин. 16 жашар чагымда ойротко сөзүм билинген, мен Кытайда жүргөндө кыргагын алтын чордогон, 40 жылык салсак кыянга кылайып чети оңмогон, асылдан килем салчылы, ал килемдин үстүнө алтындан такта койдуруп олтургузуп алчылы. Колмо колдоп көтөрүп, улук көчө шаардан учкан куштай өткөрүп талабыма жетчилем, 1 айлык жолго 1 күндө учкан куштай кетчилем. Ошондой доорон сүргөндө, Орчун бейжин журтунун ортосунда жүргөндө, Туңша Кытай жеримден тумшугум атып келгемин. Ошондой дооран сүрүп жүргөн учурларда кербендерден кеп уктум, кенен бир жерде уктум. Содагерден кеп уктум, сонун жер бар деп уктум. Жетигендин тарабы жеринин аты Салаңгө,
gün батардын тарабы Алтайдын оң кол жагы Күбөн койор, Салаңгы, Илеңмөнүн чөлү, Элиме деген жери бар, 59 көлү бар. Айланасы кесенде ары чети дарыя, аягы Алтай тоосу, күн чыгышы Какан шаар, күн жүрүшү Жаяса, жакын жери Кумул деп, ошончо жердин баянын угуп аябай кызыктым. Андан ал жерде аркары койдой төлдөгөн, алжып карып өлгөнчө адам уулун көрбөгөн, жаяны көлдө көлбөгөн, жайы көйүн ал жердин жандуудан пенде көрбөгөн жерде угуп, Кытай учуруп жүрсө да, ушул эң артыкча жер Эрименин жерине кызыктым. Анан Саңша деген тоон ашып, тамаша кылып бардым. Алмамбет кандайча келип калгандыгы жөнүндө бир сыйра алып аттанып атса дагы баяндап берип атат, ошол жөнүндө сөз болуп атат. 800 шуңкар таптатып, 8000 найза саптатып, жасалуу калың кол менен ошол жакка жөнөдүм. Эрименин чөлү арал-арал көлдөрдөн турат экен. Анда канаттуунун баары бар, адам тилин сүйлөгөн албан түрлүү кушу бар, аңдасаң кызык кушу бар. Экөө биригип бир куштай учкан жалгыз канат кушту мен ошол жерден көрдүм. Өгөрөк жөнүндө сөз болуп атат. Адамдык дегенди да ошол жерден көрдүм. Убара чаркөө, алаткак, жабыр баян, чыңырон, аю, жолборс, кабылан, ошондой эле шер арстан деген бар экен ал жерде. Ал шер арстандын куйругу жерге чабылса, кесенденин баары коркуп алдына таазим кылат экен. Каарданып туткан кара ташы быркырап, сейдиги жерди өрттөйт. Оозунан чыккан илеби от жалын болуп шыркырайт. Ошолорду көргөмүн, ордомдон чыгып, ал жерде 34 күндө келгемин. Ал жерден томуктай болгон тоо көрбөй, күн батышты бет алып жүрдүм. 7 күн дегенде Чаңгестин кара тоосуна чыктым. Зумурут саптуу дүрбүнү көзгө жиберип, көөрүк түйүнүн боюнан көк жаңгактын оюнан 50 миңдей кол көрдүм. Аралык ат чабымдай эле. Алардын кайсы түрлүү калк экенин билүүгө кызыктым. Жете келип, кома деп салам айттым. Көк чопкут кийген, көк ала минген улугу укмаксан болду. Мусулман журтун мурда да көргөмүн. Жосунун билчелем, андыктан мусулманча салам айттым. Тигил ага да алик алган жок. Саламдан садака кет, аликтен айланып кет, чочконун санын чортойтуп, байланып жүрүп дагы салам айтабы. Көңүлдүн кирлигин жоюп, Кудайдын бирлигин билбейсиң деп кайра өзүмдү жемелеп кирди. Ошондо оозуна мурут койбогон, атпай журттун баарысын айванга катар ойлогон бул кишиңер ким деп сурадым жанындагылардан. Ошондо Элимбай дегени Көкчө деп тааныштырып, анын бир аз көйдөгүрөөк экендигин белгилеп өттү. Ошондо мен андан капыр менен мусулмандын айырмасын сурадым. Анан экөөбүз узун сабак сөзгө кирдик. Маек 2 күн 3 түнгө уланды. Көңүлгө ыйман толтуруп, ошондо келме келди тилиме, ыйман кирди дилиме. Азыркысын ак балтанын баласы тие бербе жиниме, кестешкенин койбосоң кесип таштап башыңды кетейин бизилиме. Эмне үчүн айтып атам? Алмамбет бул нерселерди мен ушинтип жериңе келип калганмын. Эгер азыр жиниме тие турган болсоң, ошолордун бардыгын жокко чыгарып туруп, сенин башыңды кесип байланып кетейин деди. Ачууланып, сурданып, Алмамбет Баатыр кырданып, азат боюн чыңданып, дагы албан түрлүү сөздөрдү айтты. Азада бектин бири чубак анын сөздөрүн былк этпей укту дейт. Ачуусу чыгып кетсин деп, ал дагы үндөбөй туруп берди. Байкаганга бардашы Манаска тең болгон чунак Алмамбеттин албууттанган, кекенген кептерин кенебей, кебелбей угуп, ачуу менен айтылган сөздөрдүн баарын кечирди. Мунун баары бузукулуктун иш экендигин билди. Күйлөнгөн ачуусун былк этпей мойнуна алып турганын көрүп, Алмамбет дагы ыраазы болду. Эми ал чубакты коюп Манаска кайрылды. Ушул жерден бир аз артка чегинүү жасайлы. Сагынбай атабыз да дал ушинтип чубак үндөбөй аны кечирип кой дейт. Анткени жолду ката Манас анын ачуусун баскан. Каны кайрадан өз калыбына келген. Бул учурда Алмамбет чинден өткөн. Ошон үчүн ушинтти дейт. Бирок башка Саякбай атабызда бул экөөнүн кыргыны дагы бир топко, экөөнүн чатагы бир топко ал тургай кындан кылыч жетишкенге чейин барышат. Ортого Манас түшө калып, бирөөнү оң кол менен кармап, бирөөнү сол кол менен кармап, экөөнү бири-бирине жеткирбей арачалап калганга жетишет. Ошончолукка чейин болбой, токтолбой күйлөнүштү дейт.
Қытай дей берет чубак. Улам айтышканда сөз гана, айрышканда бөз гана. Ой, алақан жайышып сен ушинтип мени чалгынга ала барам дебедиң беле таласта жүргөндө. Кана ошол убадаң деп Алмамбетти кысталак Кытай болгонуң үчүн ошол убададан жанып кеттиң дегенчеликке чейин барат. Тентип келген кулсуң дейт. Ошонун бардыгын айткандан кийин Алмамбет эмне деди дейт? Алмамбет да улук сөз айтат. Ай, чубак дейт. Кечке койсом жайыңа кекетип Кытай дей бердиң, келжиреп бокту жей бердиң, аш керек кыйын ер болсоң, атадан тууган шер болсоң, атаңды таштап алыска чора болуп Жакыптын жалгыз ууду Манаска айылыңдан тентип не келдиң? Сен деле тентип жүрбөйсүңбү мендей эле? Болгону мен Кытай экенмин. Силер бир тууган экенсиңер болуптур. Бирок сенде айылыңды таштап, атаңды таштап Манастын жанында жүрбөйсүңбү тентип? Экөөбүздүн айырмабыз кайсы? Экөөбүз тең тентимишпиз. Эмне кыйынсынасың мага? Деген сөздөрдү айтып атат. Анан калса эмне дейт? Кечке койсом жайыңа кекетип Кытай дей бердиң деп айтып аткандыгы бекер эмес. Ал сөздү да айтат. Ырас мен кылжейрен менен желгемин, Кытайга төрө болгончо Кыргызга чора болом деп кыйрымдан азып келгенмин дейт. Ал эмес тас сайынган калмактын тазасынын уул элем, талым сынган ит чубак кай жерден ойгуткул элем деп чубактын чыгыш тегине чейин асылып кеткен жайы бар. Чубакты ак балта багып алды дегенчелик имиштерди уккандыктан улам айтып аткан сөзү Алмамбеттин. Таш сайынган калмактын тазасынын уул элем, талым сынган ит чубак кай жерден ойгут кул элем. Сен кимсиң да мен киммин деген сөздү айтып. Ушунчалыкка барды дейт. Ошол себептен чокморлорун чочойтуп, кылычтарын кымпыйтып кыйкырышып кирет. Айла кеткенде Манас экөөнү эки жакка кагып салып кана кырылышып кеткилечи. Көрөйүн дегенде бороондо ышкырган жел текке кетет болуп, Манастын ачуусу келгенде анан экөө эстерине келди деп айтылат. Сагынбай атабыз да башкачараак нукта өнүгүп атат. Алмамбет эми Манаска кайрылды. Ары багы бийик Анткорум, арыстан Манас Канкорум. Алакандай анжиянды айыл кылып алгансып, алым зекет салгансып, кочуш болгон коконду койдой багып алгансып, коркутуп алым салгансып жүрөсүң. 30-100 миң орчун кол менен келдим деп көпсүнүп атасың. Стол туруп, жөн эле 30-100 миң деп упсуз көп кол менен келатам деп атасың. Бирок ойлонуп карачы. Ой акылга толбойбу, каарданган какан капкасын ачса анча мынча каласы 30-100 миң болбой. Бир шаардан чыгат сенин ушунча түйшүк менен жыйнаган аскериң. Кытайдын бир эле шаарынан чыгат деп атат. Болгондо да орточо шаарынан эле чыгып калат ушунча аскер. Кыйын сынып кылып келген ишиң бу. Ээрчитип келген кишиң бу деп чубакты көргөстө. Оруска ойрон салдым деп, ойыма келген душманды ойрон кылып алдым деп жүргөнсүң. Бак бурчундун дүрбөнүн эми байкап көр баатыр. Аскердин көптүгүн көргөндө алдырап калба. Албаган элим жок дейсиң, атканым мылтык топ дейсиң, сүрбөгөн элим жок дейсиң, жүрбөгөн жерим жок дейсиң. Как ушул жерде Канкорум баскан жериң бар бекен. Басташкан эриң бар бекен. Жүргөн жериң бар бекен, сүрүшкөн эриң бар бекен. Турган жериң бар бекен, тутушкан эриң бар бекен. Бейжиң кайда, жер кайда, Кытай кайда, эл кайда. Алмамбет менен чубактын чатагынан улам экинчи окуя, Талчокудагы окуя башталып кетет. Талчокунун көрүнүшү деп айтылып кетет. Саякбай атабызда ал жерде Алмамбеттин окуясы, Алмамбеттин баяны, Алмамбеттин жобогу уланып кетет. Саякбайда ошого чейин Алмамбет Кытайды көргөн жок элем, бери четинен эле келгенмин, эли жерин жакшы билбейм деп жашырып жүргөн болчу дейт. Барынан маалымдар Манас анын баарын билбей калышы мүмкүн эмес. Ал жагынан Сагынбай атабыздыкы жөндүрөөк болуп турат. Бирок айта турган башка бир нерсе. Алмамбет менен чубактын чатагы ушинтип акырын өз нугуна келип жарашып атты. Экөөнүн чатагынын себеби
бузукулуктун себеби экендигин уктук. Бирок андан башка дагы айта турган нерселер бар. Сабак бүгүнкү турмушубузга ала турган сабактар бар. Бул жөнүндө дайыма айтып жүрөбүз. Дагы кайталап коелу. Алмамбеттин акылын ачуу жеңди деп айтып атабыз. Эмне үчүн? Бул жерде көңүлгө ала турган эң негизги нерселердин бири Алмамбет Чубактын чатагы. Бул чатак экөөнүн эрдиктин жолун талашкандыгы. Экөөнүн бирөөнү күнөөлүү деп койгон туура эмес, экөөнүн тең туура жактары бар. Эрдиктин жолун, шердиктин жолун талашып, намыстын жолун талашып атат булар. Келе кылычты мен чабам, келе найзаны мен саям деген намыстын талашы. Бул эл үчүн болгон кызматты талашуу болуп атат. Эмне деген акыл жатат бул жерде? Жакшылык үчүн жарышкыла дейт. Жакшылыкта талашсаңар дагы кечирим бар. Жакшылыкта керек болсо манаска окшогон нерсени сөгүйгөн учуруңарда дагы кечирим бар болуп атат. Себеби ишиңер, дилиңер ак болуп атат. Алмамбетти манас кечирип койгондо ошондон улам болуп атат. Бул биринчи нерсеси. Экинчи, биз турмушка сабак ала турган дагы бир нерсе бар. Бул жерде бул бузукулук. Кыргыз айтат, ушакты укпай кутул дейт. Айткан ушакчы эмес, уккан ушакчы деп ошон үчүн айтат. Эмне үчүн? Ал тургай динибизде айтылып атат, ушак эң чоң күнөөлөрдүн бири экендигин. Ушактаган адам ошол ушактап аткан адамдын этин жеп атканга барабар дейт. Канчалык оор элестеткиле, адамдын этин жегенге барабар ушак. Кыргыз эмне үчүн ушактан укпай кутул деп айткан? Анткени айткан ушакчы эмес, уккан ушакчы деп да ошон үчүн айтып атат. Анткени уккан адам сөзсүз аны акылында, оюнда калчайт дагы, ага каршы өзүнүн ичинде күрөш жүрө баштайт. Каалайбы, каалабайбы, ал башка бирөөгө айтуу үчүн угуп атат аны. Болбосо манастай болуп, манаска дагы ушундай бузукулук кылгандар болгон. Манаска дагы башка бирөөлөрдү ушактап келейин деген аракеттер болгон. Алмамбетти Меңдибай деген неме манаска ушактап келгенде, "Ай, токтот. Баягы бузукулуңарды баштадыңарбы?" деп туруп, анын сөзүн баштатпай токтотуп койгон учурлары болгон Манастабыздын. Дал ошондой нерсе кылыш керек. Ушакты эч качан укпаш керек. Ушак болуп аткан жерден тура калып басып кетиш керек экендиги жөнүндө акыл айтылып атат. Антпесе ушак боюңа киргенден кийин ал ушунчалык уу нерсе сөзсүз турда акылыңды, дилиңди, оюңду, боюңду бардыгын ала турган нерсе. Ага каршы күч жок. Ушакка каршы жалгыз гана күч бар экендигин дал ушул Алмамбет менен Манастын окуясында далилдеп берет. Ал кандай күч? Ушакка эң биринчи кезекте кара күчтүн ээси алдыра тургандыгын жакшы билебиз. Акыл калчабай, баландай сени тынчтып коем десе, ким ал деп чыгышы мүмкүн билеги күчтүүлөр. Дал ошол нерсенин белгиси Чубакта болду. Чубакка келип баягы кул деп койгондо эле дос болуп жүргөн, достугун унута калып Алмамбеттин артынан жөнөдү. Себеби акыл калчай билбейт, жалаң күчкө таянган нерсе. Ушакты көтөрө албай турган негизги нерсе бул күч, кара күч. Чагылгандай көздөнгөн, чак эткендей сөздөнгөн. Каарына алганда каардуу бороон куюндай, кайратына алганда кара таштын уюлдай болгон Чубак туруштук бере албай калды. Макелдөөгө туруштук бере алган Чубак, канчалаган алт дөөлөргө жеке кармашып турган Чубак ушакка жеңилип калды. Мына адамдын табияты. Ушак алт дөөнү алып чыгат. Чубактай баатырды алып жыкты ушак. Алып жыккан себептен улам Бакайдын акылы аны токтото албай калды. Ааламды калчаган акыл жукпай калды. Бойго ушак киргенден кийин. Ал дерсе барып илим билимдин, өнөрдүн ээси Алмамбетти алып жыкты ушак. Ошон үчүн ал Манасты кошуп сөгүп отурат. Каның экөөң бирикчи деп. Мынеке ушактын күчү. Өнөр, билим, илим, билим эч нерсең туруштук бере албайт экен ушакка. Ушакка туруштук бере ала турган жалгыз гана нерсе бар.
Аны кыргыз айтып атат, укпай кутул деп, укпаш керек. Угуп алгандан кийин эмне кыласың? Угуп алгандан кийин айла жок. Ага кеңпейилдик гана керек. Манастай айкөл болуш керек ан үчүн. Ушакты жеңиш үчүн. Болбосо ушак эмес, бетине айтып атат Алмамбет ал жерде. Кан кылгын дедим кимиңди, каның экөөң бирикчи кагайынбы жиниңди дейт. Элестетип көргүлө, Манаска ошентип айтып атканда Манастын жини канчалык эле. Каарданганда анын карын көргөн адам анча-мынча жүйүнү боштор 3 күн үйүндө кусуп жатат эле дейт. Манастын карын көргөндө. Манастын ошондой жаалы кармай турган болсо, ал жерде Алмамбет менен Чубак соо калмак беле. Эмне үчүн карматкан жок Манас? Эмне үчүн, эмне деп атасың Алмамбет деп жыга чапкан жок. Сен бияка турчу деп Чубакты, сен бияка тур деп Алмамбетти неге жыга чапкан жок? Не кылып атасыңар силер? Бу жерде мен турам. Неге буйругумду укпайсыңар? Кыйын болуп кеттиңер деп азыркы тил менен айтканда. Экөөнү камчы менен жок дегенде майсоруга чапкылап эң болбоду дегенде. Эсине келтирип койгонго кудурети жетет болчу Манастын. Силерден келгенди көрдүм деп экөөнү ошол жерден бир отулат. Андай кылып койсо да жарашат эле. Жок, Манас анткен жок. Эмне үчүн? Манас анчалык акылы чоркок адам эмес. Терең акыл, бийик даанышмандык да бар Манаста. Эң биринчи кезекте экөөнүн негизги эрегишкен талашы адилеттик экендигин билди. Биринчиси. Намысты талашып атат. Манастын кызматын талашып атат. Манас үчүн кызмат кылып берсек деп талашып атат. Бул Манасты сүйүндүрө турган нерсе биринчиси. Экинчиси, экөөнүн тең күйгөнүнчөлүк бар. Чубактын күйгөнү жанагынтип кеп кеңештен калдым деп күйүп атат. Алмамбеттин күйгөнү ансыз да белгилүү. Ал өзү Манастай болгон шер таалай тайкы жаралып калган. Ошончолук күйүп түшүп аткандыгын, ошончолук күйүп аткандыгын Манас билип атат. Кызмат кылып атканы жакын досу кайра душман кылып атса Алмамбетти төбөгөндө ким түтөйт? Өзүнүн элине душман болуп баратат. Өз элине душман болуп, булардын кызматын кылып атса, кылган кызматынан кыйкым таап аткандыгы үчүн Алмамбет жинденип атат. Ошонун бардыгын Манас билип, ачуусу тарап кетсин деп экөөнү тең жайына коюп отурат. Манас деңиз болбогондо, Манас айкөл болбогондо ким айкөл болот анан ушундайда? Ошонун бардыгын кечирип, ошонун бардыгын укпай гана коюп Манас жеңип кетти. Эгер Манастагы ушак сөзгө угуп, алардын сөзүнө ардыгып, Алмамбет менен Чубактай ачууга алдырып кеткенде, анда биз бул жерде балким отурбайт элек. Анда келечек башкача болмок. Бактыбызга жараша Манастабыз ошондой айкөл жаралган экен, анын бардыгын кечирип койду. Мынакей, ушактан кутулуунун жалгыз гана амалы угуп алганда, анын бардыгын кечирип коюу. Кулак сыртынан өткөзүп жиберүү, кеңпейилдик кылып коюу. Ансыз ушактан кутулуунун жолу жок. Дал ушундай акылдар айтылып атат. Ошонун бардыгы кыскасы өз жай-жайына келгенден кийин Алмамбет Манаска кайрылып ушул жерди көрдүң беле, ушул элди көрдүң беле деп кыйынсынасың, ушунча жер барбы деп сурай баштаганда Манас Алмамбетке кандай жооп берди? Эмне деди? Ошол жерди көрдү беле, көрбөдү беле? Мурда кийин угуп жүргөндүгүн билип жүрөбүз. Чалгынга жөнөтүп атканда. Андан кийин кандай болду? Бул боюнча дагы кийинки берүүбүздө кеп кылабыз. Бүгүн убактыбыз аягына соңуна жетип калган экен. Анда аманчылык болсун. Барыңыздарга бакубатчылык каалайбыз. Бар болуңуздар.